Силерге 20 есе көп каражат бөлүнүп атат. Не болуп атасыңар? Не болуп атасыңар? Бизде мындай бунтардык характер болот да ичибиздечи. Мен мындан ары кызматка барбайм. Бир баспайм деген жерим миң басат дегенчи. Ошондо айта берет, кайта берет болуп кеттиби, кандай болду? Абдан жакшы суроо экен. Муну мен азыр айткан менен сиз кайта кыркып саласыз. Сиз депутаттык мандатыңызды жөн тапшырган жоксуз да? Жанагы оңбогон Каныбек Иманалиев болсо эле ал ошол мүмкүн планды ойлоп таап койгон ичинен мүмкүнчү ал. Кыргызстан үчүн элчи катары эмне пайда алып келе алдыңыз? 5 миллиард инвестицияга даяр болчу француздар. Тиги башы менен жер катса дагы жете албайт да. Саясий ката болуп калышы мүмкүн. Анда сиз бияктагы борбордон чоңдордон тилип угасыз. Анда сиздин эч кандай жеке таанышыңыз да иштебей калышы мүмкүн. Ушундай саясий өнөктөштүктү жүргүздүк бири мештин жанына отуруп алып элечи. Анда мен Садык Шерниязов болуп эле коюшум керек, кандай деп ойлойсуңузбу? Саясатта калыстык болбошу мүмкүн. Бирок маданият өстүрөм десеңиз калыс болуңуз. Тапшырып жатып мен $300,000 сарптагам дедиңиз да. Анан Кое туруп сөзгө жооп берем сенин. Сен суроо берип атып эле чукуп кетип, анан кийин башка суроо менен жаптырып койбой сонун ыкмаң бар экен. арыбаңыздар, сиздер Кабар подкастты көрүп жатасыздар. Аты жөнүм Элизат Эркинтур. Бүгүн бизде конокто Кыргызстандын Франциядагы толук ыйгар мукуктуу элчиси Садык Шерниязов. Кош келипсиз. Кош келдим, рахмат. Эмгек өргүгө чыгып азыр мекенге эс алганы келдиңиз да, ошол учурдан кармап калалы дедик да. Ооба. Кандай эс алып жатасыз? Жакшы эми эс алуу деп да айтканга болбойт. Биякта жумуштар аябай көбөйүп калган экен. Мен өзүмдүн жумуштарымды ошо менен чуркап жүрөм. Мен оюмча кайта ошо Францияда жумуш иштеп атканда көбүрөөк эс аламбы деп ойлоп калдым. Эртең менен түнгө чейин жолугушуулар, ушундай интервьюлар, жаңы ойлор, жаңы идеологиялар, маданияттан башка жагынан иши кылып. Негизи элчилер мекенине канча убакытта бир келип турат? Бир жылда бир жолу келсе болот. Бирок эми ар кандай мен былтыр дагы ноябрда отпускага чыгып, бирок анда Америкага барып келейин деп, өзүңөр билгендей, Америкада 10 жылдан бери Asian World Film Festival деген фестивалды уюштуруп ошол ийгиликтүү иштеп жатат. Анан кайта Парижге келип, кичине оруксуп калдым, анан бул жака келе албай калгам да. Ошондо 2 жылдан бери келе элексизби? Сыртта жүргөн адамга өлкөдөгү мекендеги өзгөрүүлөр дароо көзгө урунат да, биз ичинде жүрүп билбейбиз. Анан сиз анда-санда келген киши катары бизде Кыргызстанда мекениңизде эмне өзгөрүүлөр болуп атыптыр? Мисалы шаардагы баягы облик деп коет эмеспи, орусча айтканда. Шаардын дагы жакшы кенен жолдор түзөлүп, жолдор салынып, инфраструктуралар жаңырап, шаардын кеңейип баратканы, ошол өзгөрүүлөрдү көрүп атам азыр мен келгени. Көз алдымда анткени көчөгө чыгып машина айдап, нар жака, бер жака барып жүрүп атабыз да. Бул бир жакшы нерсени билдирет да. Негизи экономикалык өсүш ошол кандайдыр бир жашаган жердин же шаардын биринчи кезекте курулушунан байкалат. Эгерде жанагы куруучу крандар ар жерде сороюп, көрүнүп, иш кызуу жүрүп жатса, демек ошол өлкөдө экономикалык өнүгүү бар. Демек ошол өлкөдө бир келечекке болгон бир ишеним бар. Анткени келечекке ишеним болгон гана жерде курулуш жүрөт. Келечекке ишеним болгон жерде ошондой позитивдүү, жакшы, мыкты жаңылыктар болуп турат да. Ошону байкап атабыз азырынча. Сиз элчи болуп кызматка дайындалганыңызга ушул жайда 5 жыл болот экен да. Сиз Францияга дайындалган биринчи элчисиз да. Буга чейин бизде дипломатиялык өкүлчүлүк жок болчу да. Анан ошол кызматка дайындалып жатканда Франция Кыргызстан үчүн ачыла элек океан деп айтканыңыз бар да. 5 жыл ичинде ошо океандын бир жерин ача алдыңызбы? Кыргызстан үчүн элчи катары эмне пайда алып келе алдыңыз? Ушундан баштасак. Ооба, биринчи кезекте өзүңөр билгендей, эгерде биз кандайдыр бир экономикалык жагдайды айта турган болсок, ошол француздар идея кылып баштаган, мен оюмча аябай ийгиликтүү жүрүп атат деп ойлойм. Ошол долбоор,
бул үч чокуу долбоору Кыргыз Куршавел деп аталып Алато резорт. жака куруп аткан долбоор. Ошол негизи түбү Франциядан башталган идеянын баары. Ал долбоор ийгиликтүү ишке ашаарына эч ким күмөн санабай калды. Себеп дегенде мен кечээ эле угуп атам, канчалык чын калпын айта албайм, бирок мен укканыма жараша Алматыдан эле күнүнө 4 самолет конуп атат деп атат бүгүнкү күндө Каракол шаарына. Андан башка аркы кеген аркылуу жүздөгөн машиналар келип атат деп атат, угуп атам. Ошол жанагы лыжа тепкени, башка нерсеге азыр эми ал үч чокуу толук расмий ачыла элек да, иш жүрүп атат. Бирок Каракол шаарынын тегерегиндеги ошол туристтик лыжа комплекстери, лыжа тебүү комплекстери канчалык керектүү экени, канчалык ал кышында толук кандуу иштей алат экени даана көрүнүп калды. Демек эмки жылдары мындан да өсөт. Демек ал үч чокуу проектиси аябай ийгиликтүү иштеп кетет. Кече жакында эле мен Каркыра тарабында да ошондой комплекс курулуп атканы кулагым эшитти. Түгүл Аркадий Чернов деген мырза менен жолуктум. Ошол Каркыра тарапта дагы лыжный база сыяктуу куруп, ал жакта дагы ишке киришет деген сөздү уктум да, жана ошол киши менен жолуктум өзү. Демек ал жакта аябагандай зор өсүш болот туристтик комплекс жактан. Мына ошону көрүп атам, ошону байкап. Ошоного инвестор алып келип атасыздарбы? Жок, ал өзүнчө ал бул Россиялык кандай негизи ошол үч чокуу долбоору ийгиликтүү иштеп кетет дегенге. Эми инвестор деген эки түргө бөлсө болот. Билесизби, сиздер бир кезде биздин Камбарат акеси бир кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар болгон да проектиси. Бул мына Россиядан ошол кезде курабыз деп инвесторлор келип, бирок ошол жерде баштапкы этаптары курулуп, анан токтоп калып, анан керек болсо Кыргызстан Россия менен келишимди, кандайдыр бир келишимдерди үзүп, эсиңизде бар болсо, биз ошол Россия баштаган бир азгантай имараттар үчүн 34 миллион кайта төлөп бере турган болуп, Камбарат агесинин мындайча айтканда аброю, наркы, баасы бир аз инвесторлук кызыктыруу туудурчу индекси төмөндөп кеткен да ошол кезде. Ошону жандандырган француздар болду деп мен ийгиликтүү айта алам. Себеп дегенде Франциядан жалпы долбоору 5 миллиардка жакын кызыгуу инвестиция тарта алабыз деген ой менен биз 20дан ашык жолугушууларды өткөздүк. Бул жака да келип, ошол EDF деген чоң компания бар. Ал аябагандай зор компания, Россиянын, Франциянын мамлекеттик компаниясы болуп эсептелинет. Ал Францияда 18ге жакын атом электростанциялары, ошолордун кожоюну дүйнөдө 5 ири компанияга кирет. Мына ошону алып келип сүйлөштүрүп, баштап алар макулдугун билгизип инвестицияга, жанагы долбоорго кызыгуусун туудургандан кийин кайта кызыгуу күчөдү ал долбоорго, Камбарата. Камбарата бирди айтып атасызбы? Ооба, анан ошол кызыгуунун негизинде албетте азыр иштер жүрүп атат, бирок чоң державалар өзүнүн кызыгуусун туудуруп кошулду. Кайта баркы өсүп проектинин азыр эми толук кандуу француздар менен келишим болот деп айта албайбыз, бирок ошол француздардын кызыгуу бул долбоорду көркүнө чыгарды дагы. Башка инвесторлор мүмкүн француздардан да жакшы, француздардан да ыңгайлуу сунуштарын бере башташты да. Бул дагы бир зор жетишкендик деп атасак болот да. Ошондуктан түздөн түз тикелей эле инвестиция эмес, биринчиден инвестицияга кызыгуу туудуруу жагы дагы аябай зор мааниге ээ да. Мына ошолорду айта алам. Ал эми жанагы бирки боло турган келишимдер, боло турган нерселерди баарын айта берсе көп болуп чыгат. Мисалы мен бир эле мисал айтайын.
Bizde özüңөр билгендей түз сатып алуулар башталган дары дармектерди. Фармация азыр Франциядан мисалы Санафи деген чоң фирма менен ийгиликтүү иштешип жатат Кыргызстан. Ошол акыркы былтыр бир маалымат алганда жанагы инсулин деген эле дарыдан бир эле позициядан Кыргызстан 500 миллиард сом экономия тапты деп билдиришкен да. Уш фармация өкүлчүлүгү Санафи деген фирма менен кызматташтыктан. Ана өзүңүз билгендей Airbus компаниясынын негизги акционери Франция болуп саналат негизи. Биз Airbus компаниясы менен аябай тыгыз байланышат Кыргызстан. Ошол эле тик учактар аябагандай көп алынып атат. Ошонун баарында мындайча айтканда Франциянын элчилигинин дагы мээнети изи бар десек болот да. Анан эми Франция элчилиги билери элчилик менен токтоп калбастан ошондой эле маңыздуу жумуш ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. Маданият бөлүгү. Маданият бөлүгүндө Кыргызстан дайыма активдүү, дайыма инициативдүү. Элчиликтеги ишмердүүлүгүңүзгө токтолгум келип атат да. Ошо Францияга элчиликти ачуу зарылчылыгы эмнеден улам келип чыгыптыр да. Анан мисалы үчүн элчиликти ачкандан бери Франция Кыргызстанды кандай тааный баштадыбы? Кандай пикирде боло баштады? Жакшы суроо деп айтсам болмок бул сөзүңүз. Негизи бул Франциядагы элчилик менин оюмча биринчи кезекте ачылыш керек болчу. 20 жыл мурун деп да айтат элем да, мен өзүм оюмда. Себеп дегенде биринчи кезекте өзүңөр билгендей ООН деп коет эмеспи? Бириккен Улуттар уюмунда 3-5 гана держава жанагы коопсуздук кеңешинде туруктуу мүчө. Ошолор добуш бере алат, ошолор чечет. Бул мына экинчи дүйнөлүк согуштан кийин баардык дүйнө биригип ушул 5 державаны тааныган дегенди билдирет да, туурабы? Эгерде андай ошондой мүмкүнчүлүк болсо бул. Ошолор мына мисалы Россия, Улуу Британия, Франция, Кытай ушулар кирип атат. 5 державага. Эми ойлоп көрсөңүз, ошолордун баарына элчилик ачылган да 20 жыл мурун эле. Бир гана Францияда ачылган эмес да. Бул саясий Америка да, Американы кошпой кеттик. Бардыгында ачылган да. Бардыгы ачылган да. Эми Америка чыкты дегенге мен кошулбайт элем. Кандайдыр бир бөлүмдөрдө Америка көп ага ал маселе, оор маселе. Анан ошонун ичинде баарында ачылган да 20 жыл мурун ойлоп көрсөңүз. Бир гана Францияга ачыла элек болчу да. Бул биринчиден болсо, экинчиден элчилик барганда биз элчиликти гана саясий жакты ойго алганыбыз менен Кыргызстан дүйнөгө эң биринчи кезекте менин оюмча өзүнүн маданияты менен таанылат деген ойдомун. Маданият тармагында киши болгондуктан мен бул ойду эч убакта кой бере бербейм. Албетте. Мен ушул ойду дайыма айтып келем. Маданият бириктирет да негизи элди. Керек болсо эң биринчи экономика эмес, маданият деген кишилердин биримин менчи. Бул идеямдан мен тайбайм деп ойлойм. Өзүңүз ойлосоңуз, ушундай маданияттын эң бийик, эң көрүнүктүү, эң негизги очо болгон ЮНЕСКОда биздин туруктуу өкүлчүлүк жок болуп келди. Ушунча жылдан бери. Ошондуктан жанагы ойлор туура, мүмкүн көп элдердин көзүнчө Франция элчилиги бизге эмне кылды, кандай пайда алып келди деген күндө Франция элчилиги мен айтат элем эч кандай пайда алып келбесе дагы, бирок ЮНЕСКО үчүн баары бир биздин бир адам туруш керек ал жерде. Анда мен көчөдө жашап аткандан кийин сен элчи болуп да иштей бериш керек да, акыры Францияда жашап аткан туура. Бул эми мындайча айтканда бир кандайдыр бир жооптон кайтуу эмес. Мен айтып атпайдымбы Санофинин эле мисалынанчы бир жылда кандай бир эле позициядан канча пайда чыгып атканынчы. Анткени Франция бул маданияттын очогу, Франция бул билимдин очогу,
Франция бул улуу ачылыштардын очогу, Франция бул улуу идеялардын очогу. Анан ошол жакты көңүл бурулбай, элчилик ачылбай келгени ушул кезге чейин бул менин оюмча калпсыз иш болгон да. Садык агай, бизде Кыргызстанда мындай түшүнүк пайда болуп калганда, элчилик кызматка баягы бир адамды сооротуш үчүн жөнөтөт, же болбосо таарынган адамды жөнөтөт, же болбосо кызмат табылбай калганда жөнөтөт деп, жана азыркы бийлик элчилерди дайындап жатканда талаптарды мындай койгонун көп угуп жүрөбүз да. Инвестиция алып кел өлкөгө, анан туристтерди тарткыла. Бизди туризм жагында потенциалыбыз жогору экенин ошол жака тааныткыла депчи. Сиз инвестиция жагынан учкай токтолдуңуз. А туризм жагынданчы туристтер келет бекен бизге, Франциядан туристтер? Ооба, биринчи жанында жанагы сөзүңүздү айтып кетейин, сиз козгогондон кийин. Эми бул практика бардык дүйнө жүзүндө болуп келген. Элчилерди саясат максатында дагы жөнөтүү деп. Азыр Кыргызстан мындай заманга туш келди. Жөн эле инвестиция тартууга эле көңүл бура бербей, эми инвестициянын сапатын текшерүүгө биз жарап калдык. Бир кезде биз инвестиция болсо эле, мындайча айтканда, борсок менен майыбызды көтөрүп чуркап, ар бир инвесторлорду парвана көпөлөктөй чаркайланып, болгон жасакер кошоматтыгыбызды кылып, бирок азыр башка учур келди. Кыргызстандагы стабилдүүлүк орногонуна байланыштуу, Кыргызстандагы мыйзам туруктуулугу орногонуна байланыштуу, жана инвесторлордун көп келгенине байланыштуу, азыр ошол сапатын текшерүү учуруна келдик да. Бул эмнени билдирет? Бир кезде Кумтөрдөгү инвестиция катары каралчу да. А бирок аягы эмне болуп битти көрдүңүзбү Кумтөрдөн? Биз канча деген байлыгыбыздан айрылдык. Ошол нерседен азыр өтүп, аны дагы окуп, билип, билим алып, Кыргызстан азыр башка тепкичке көтөрүлүп калган убагы деп эсептейм да. Ошон үчүн бир эле инвестицияга көңүл бура берүү азыр башка. Инвестиция сапаттуу, максаттуу болуш керек. Инвестиция ошол Кыргыз өлкөсүнүн эң биринчи кызыкчылыгын коргогон инвестиция болуш керек. Бул жогорку жоопкерчилик. Болбосо мен сөзүмдүн башында айтып өтпөдүм сизге. 5 миллиард инвестицияга даяр болчу француздар. 5 миллиард инвестицияга. Мына EDF деген дүйнөлүк 5-тикке кирген компаниясы келип, президент менен да жолугуп кетишкен. Бирок ошол инвестициянын дагы саясий, геополитикалык жагын кароо талабы да бар да, туурабы? Ошол себептүү бул багытта албесте иштейбиз, бирок азыр ошол инвестициянын сапаттуу жана талапка ылайык келүүсү максаты да коюлган. А бул өнүккөн өлкөлөрдө ишти бул үчүн жогорку кыйынчылыкты туудурат. Себеп дегенде ал өлкөлөрдүн көрүнүп калган канча кылымдар бою абройлуу болгон фирмаларынын көндүрүү, алар жөн гана биздин сунушка көнө бербеши ыктымал да. А бирок алардын сунушу биз үчүн аябагандай оор кыйынчылыктуу болушу мүмкүн. Түшүнүп атасызбы? Себеп дегенде алар айтат, биз ушундай фирмабыз, биз ушундай компаниябыз, биз деген 200 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Биз менен иштегениңер үчүн силер рахмат айтышыңар керек. Ошон үчүн биздин сунушубуз мындай. Ошол учурда эле жакынкы эле жактан, мисалы Кытайдан абдан жакшы сунуш түшүп атат. Башкача сунуш. Экеси арзан. Ушул жерде анан кийин көп нерсени ойлонуш керек да. Мына азыр байкап көрсөңүз, мына эгерде биз жөнөкөй тиричилик сөздөгө салыштыра турган болсок, байкап көрүңүз, мына көчөнү караңыз. Бир кезде мына Укмуш деген авто брендтер бар эле, Mercedes, BMW, же болбосо Rolls-Royce кандай, эми Rolls-Royce'ду көрмөсөк да Mercedes, BMW, Audi'лерди көрчүк да. Бүгүн көчөгө чыгып карасак, биз аларды көрбөй калдык жаңы машинаны. Биз эмнени көрүп атабыз? Биз Кытайдын BYD, же болбосо Polestar, же болбосо Geely, же
же болбосо башка фирмаларын көрүп атасыз. Эмнеге? Себеп дегенде ошол эле сапаттуу автомашинаны Кытайлар 4 эсе арзан бизге сунуш кылып атса, аны эл өзү чечип мына кабыл алып ошондой кылып атпайбы? Көрдүңүзбү? Ошол эле Tesla автомашинасы $50.000 турса, Кытай ошондой автомашинаны бизге 20.000-ге сунуштап атат. Демек, азыр инвестиция тартуучу багытты да ойлонуш керек, каяктан тартышты. Түшүнүп атасызбы? Бул жөн эле азыр элчилер мынчалык инвестиция тартты дегенге дагы кошула бербейт элем менчи. Анда элчи мынчалык инвестиция тартты дегенде биринчи орунга Кытай чыгат. А мисалы кайсы бир өлкөдө жүргөн элчи ал маңдайы менен тиги башы менен жер катса дагы жете албайт да. Кандай да ойлойсуз туурабы? Ошон үчүн бул багыттагы бир эле багыт менен шаблондуу ой жүгүртө берүү туура эмес. Муну абайлап карап кылыш керек да. Андан кийин буга геополитикалык саясат кошулат. Мисалы бүгүнкү күнгө эч ким менин сөзүмдү чекке какпас, кандайдыр бир могу Россия Украина конфликтинен кийин кандайдыр өлкө дүйнө жүзү экиге полярдуу болуп бөлүнүп, ар бири өзүнүн саясатын таңуулаганга аракет кылат. Мындай ар бир өлкөгө да, эгерде ал экономика жагынан, күчү жагынан чоң болсо, анан кадимкидей эле баягы биздин кыргыздардай эле сен ким мененсиң, мен тараптансыңбы же тиги тараптансыңбы деген деле маселе эл аралык маселеде да бар, кадимкидей эле. Ошондой учурда демек бир багыттуу жактан, мисалы ошол батыш багыты деп коелу же башка багыты деп коелу. Ошол жактан кандай бир кысым болушу мүмкүн, кыр көрсөтүү болушу мүмкүн. Ошол эле инвестициялар азайып, такыр токтоп калышы мүмкүн. Бул дагы багытты эске алыш керек. Мисалы, кандай деп ойлойсуз? Ушул жанагы Кыргызстандын жарандарына виза маселесин Америка катуу талапты койду. Ал сиз ойлоп атасызбы, ошол чын эле элчинин жаман иштегенине байланыштуу деп? Жок да, биз баары түшүнүп турабыз да. Бул эл аралык саясатка байланыштуу да, биринчи кезекте турабы? Геополитикалык саясатка байланыштуу. Ал элчинин мында кандай күнөөсү болушу мүмкүн? Эгер геополитикалык саясат өзгөрүп атса, туура элчилер ошондой курч маселелерди ыңгайлатып, жайлатып, өтө катуу немеге багытка өтүп кетпеш үчүн болушунча төтөлөткөнгө аракет кылат да, түшүндүңүзбү? Бирок геосаясий маселеси жанында болуп, эки полярда болуп турган убакта элчилерде өзгөчө батыш багытында иштеген элчилерге зор кыйынчылыктар келечекте да туулушу мүмкүн. Мына ушундай маселелер бар. Мен экинчи бөлүңүзгө жооп бербей калмакчы, биринчи бөлүктө жооп беребиз. Ушундай маселе. Биз мындай баягы түздөн түз эле канча инвестиция тартылды, анан не кылды, анан жана дагы бир жагыбыз бар. Кантип укук корголуп атат депчи. Анан ошол менен дагы аябагандай пайдаланган дагы биздин жарандар жок эмес. Элчиликке келип кандайдыр бир катуу сөздөрүн айтып кеткен дагы биздин жарандарыбыз жок эмес да. Же болбосо биздин мисалы баягы жумуш күндөрү бар да, биздин дагы консул мындайча айтканда ада бирөөнүн баласы дегендейчи, эртең менен соптонун эле чечиле турган, саат 10-да чечиле турган маселени түндө саат 2-де чалып алып, азыр чечип бер дегенде жарандар жок эмес. Анан ошолорду көбүртүп, жабыртып алып чыккан маалымат булактары да жок эмес бу жерде. Элчилик эмне кылып атыр ал жерде? Эмне иш кылып жүрөт? Дегенде жок эмес да тура. Анан тобо деп кете ойлоносуң. Мындай элчиндей иштегендер деле алар деле түндө уктап, эм алыш күндөрү эс алыш керек да деген ойго келесиң. Бирок антип ойлонуп аны ачык айтсаң, ал саясий ката болуп калышы мүмкүн. Анда сиз бияктагы борбордон, чоңдордон тил угасыз.
саясий жактан мына ошол нерселерди дагы камтыйсың. Айла жок бул жумуштачы, бул өзү кызык жумуш, аябагандай кызык жумуш. Сен канчалык жакшы болуп ошол экономика жактагы министрликтер менен, ички иштер министрликтери менен жакшы болуп, бирок эгерде чоң саясат бурулуп кете турган болсо, эртең алар сени менен учурашпай, саламдашпай коет. Потому что негиздеген себептегенде чоң саясат бурулуп кеткен болот өйдөдөчү. Түшүнүп атасызбы? Анда сиздин эч кандай жеке таанышыңыз да иштебей калышы мүмкүн. Чоң маселе экен. Ушундай карындар. Сиз элчилик кызматка барганга чейин 2020-жылкы жана октябрь окуясына чейин депутат болбодуңузбу жогорку кеңештечи? Анан болгондо да оппозициялык фракциянын өкүлү болдуңуз. Анан сиз мындай аз бирок саз сүйлөшчүсүз да, сүйлөгөндө дагы мындай куйкум сөздөрдү аралаштырып, безге сайгандай сүйлөп аткан эмнелердичи. Анан кийин кызматка келип калдыңыз. Азыр сиз бийликтин өкүлүсүз. Анан жогоруда жакшы жактар гана сөз чыгып атат да сизденчи. Эми балким жакшы иштер жасалып жаткандыр, ооба. Бирок баягы ичиңизде нерсе жокпу? Мындай сын айтып ийүү? Бизде мындай бунтардык характер болот да ичибиздечи. Анткени биз эркиндикти сүйгөн, бир нерсени тарса турса айта койгон, негизи чыгармачыл кишилер ошондой. Бирок мен толук түшүнөм. Айта турган нерсе боло турган болсо, биздин мыйзам боюнча, этика боюнча Кыргызстанда болуп аткан туура эмес көрүнүш болсо дагы биз ошол жүргөн мамлекетибизде ал эмне үчүн туура деп далилдеп беришибиз керек. Милдет ошол. Элчиликтин вазипасы ошол. Анткени биз Кыргызстанды ал жакта көрсөтүп жаткан киши бирден бирбиз. Ошондуктан ошол кызматка байланыштуу, эгерде мен бир жерге келсени сынды айтып атсам, анда ошол жактагы менин коллегаларым эртең айтат да, түшүнбөй калышы мүмкүн да. Сиз ошондо Кыргызстандын элчисизби же башка өлкөнүн элчисизби деген суроо туулуп калышы мүмкүн да. Көрүп атасызбы? Ушундай маселе бар. Бирок албетте маданиятка келгенде мен чыдабай кетем. Башка сындарды болсо айтпаган менен маданиятка кеткенде чыдабай кетип, ошол жерден керек болсо пост жазып ийме адатым бар. Мындай неме болуп кеткенде, күйүп кеткенде. Анан өзүмдү мүмкүн башка жарандар, Кыргызстан жарандары мени саясатчы катары кабыл алган менен мен саясатчы эмесмин жүрөгүмдө. Мен маданияттуу кишимин, мен коомдук ишмермин. Маданиятты көтөрүүгө бүткүл өмүрүн ардаган. Ошол депутаттыкка да маданиятты көтөрүү үчүн барганбыз. Негизги милдетибиз. Ал кезде жана Атамекен фракциясына, мен Атамекен партиясына мүчө да болгон эмесмин. Айтыш фондунан барылган да маселе. Бирок эми жанагындай окуялар болуп кетти. Анда фракциянын өкүлү катары сенин жаныңда жүргөн шериктешиң, жолдошуңду кысмакка алып атса, ал жерде башкатып коюу мүмкүн эмес болчу да. Ошон үчүн жанагынтип кескин сүйлөгөн учурлары болгон да. Бүгүнкү кезекте алсым пикирлер коомдо жетиштүү деңгээлде айтып жатат деп ойлойм. Жетиштүү деңгээлде. Бул Кыргызстандын ички жумушу. Ошондуктан эгер маданиятта боло турган суроолоруңуз болсо, айтып берүүгө даярмын. Ошо маданий тармакка киребиз, албетте бул сиздин дүйнөңүз. Анан ошо киргенге чейин саясий жагын бүтүрүп алалы дегем да. Ооба, саясий жагында ошондой. Менде дагы бир суроо бар да. Улап берейин, оюңузду топтоп айтсаңыз болот да. 2020-жылы сиз депутаттык мандатты тапшырып бергенден көп өтпөй эле президенттикке аттандыңыз. Талапкерлигиңизди койдуңуз. Бирок эсебим боюнча бир 8-9 күндөн кийин эле кайра чакыртып алдыңыз да арызыңыздычы. 19 күндөн болсо керек. 19 күн бекен? 19 күн талапкер болуп турсуз. Анан ошо талапкерлигиңизди койгондон кийин азыркы президент Садыр Жапаров анда да талапкер эмес беле, ал менен достук маанайда сүйлөшүп чыккандан кийин анын пайдасына мен талапкерлигимди алып салдым деп, анан ошондо бир сөзүңүз бар да, мен эсимде. Мен мындан ары кызматка барбайм. Мен маданий коомдук ишмердүүлүгүн жүргүзө берем деп айткандан жарым жыл өтпөй кызматка бардыңыз да. Ошондо айта берет, кайта берет болуп кетти, кандай болду? Абдан жакшы суроо экен. Биз тактап алсак азыр дагычы, эми
мен канчалык кызматта жүрбөйүн, бирок чындыкты айтылууга керек да. албетте. Биринчиден ал президенттикке коюлган, мен депутаттан кеткендер айткан, мен эч кандай кызматка барбаймын депчи. Бирок ошол кезде мындай нерсе жагдай түзүлдү да. Бир маданият ишмерлеринин бир сөзүн сурабай, саясатчылар өзүнүн гана иши менен алек болуп калды дагы. Коомду саясатчылар чече тургандай болуп, саясатчылар гана башкара тургандай болуп, эч кимди көзү кирбей, бул саясатчылар өз ара бизди, коомду таштап коюп бул жака өз ара сүйлөшүп, өз ара соодалашып, өз ара чечишип, мен президент болом, мен тиги болом, бул партия дей баштады. Маданият, коом биз сыртта калгандай болуп калдык да. Мен ошондой чечтим да. Анан мен мынтип ойлодум, маданият ишмерлери менен сөз. Ай, биз барбызбы бул коомдо? Же жокпузбу? Булар бизди көзгө илеби, же илбейби? Бул саясатчылар. Ошондо коюуга туура келди. Биз 15 күндөй ушундай саясий өнөктөштүктү жүргүздүк, бири мештин жанына отуруп алып элекчи. Маданияттуу, инициативдүү, абдан тыкат, түз, курч. Анан бардык, сүйлөштүк, ошол кезде сөз болду. Маданият тармагында мына өт көтөрүп беребиз деген сөздөр айтылды. Ошол иштер көрүнүп атат, ачык бүгүн болуп атканычы, туптуура да айтылган сөздөрдүн баары аткарылып атты. Анан мен албетте өзүмдү алдым. Ал кезде анан кандай десем, кандайдыр бир сизди мындай сыйлоо, кадырлоо болду да, түшүнүп атасызбы? Маданият ишмерлерин, түшүнүп, маданият үчүн. Эгер мына азыр дагы эгерде маданиятка кандайдыр бир чабуул жасалып, маданият мындай каралбай кала турган жагдай түзүлсө, Кудайга шүгүр андай жагдай жок. Анда мен ошол маданиятка өзүмдүн оюмду айта албасам, өзүмдүн айтуучумду айта албасам, анда мен Садык Шернияз болбой эле коюшум керек, кандай деп ойлойсуңузбу? Ушундай маселе да. Элдин баары, ошонун ичинде сизге окшогон жаштар карап турса, Садык Шернияз эмнени айтат деп. Сиз болсо кызматсызга жашынып, үстөлдүн астына кирип алсаңыз үн катпай. Кандай болот анда? Жашоо кандай болот? Келечек кандай болот анда? Эмне болот анда? Анда эмне болот? Айтып туруш керек да. Түшүнүп атасызбы? Ушундай себеп. Саясат ал мен үчүн өтө бийик нерсе эмес, мен сизге айтып коеюн. Чынын айтам. Жүрөгүмдөгү сөздү айтып атам да. Кызмат мага өтө бийик сөз эмес. Бир кызматка караганда ар бир адам өзүнүн атын, мисалы Чыңгыз Айтматов дегенде эмне, ал кишинин биз элчилигин айтып атабызбы? Же ал кишинин дагы керек болсо СССРдин президентинин кеңешчиси болгонун айтабызбы? Же болбосо депутат болгонун айтабызбы? Биз Чыңгыз Айтматовду айтабыз, атын. Ошондой сыяктуу нерсеге биз да умтулабыз. Чын атасызбы? Мени деле мына президент өзү бир сыйлык тапшырып атканды айтпадыбы? Садык Шерниязды биз депутат катары, министр катары, элчи катары эстешибиз мүмкүн, бирок маданиятка кошкон салым үчүн эстешибиз мүмкүн дегендей, ар бир адамдын өзүнүн аты менен калыш керек да. Менин оюм ошондой. Бул боюнча. Бул суроого жооп бердим. Экинчи бөлүгү кандай эле сурооңуздун? Кызматка барбайм дедиңиз эле, бардым. Бул кызматка. Бирок кээ бир кызматтар болот да, бул идеологияга байланыштуучу. ЮНЕСКО жакшы кызмат болду. Жан дүйнөбүзгө жакын да. Менчи. Анткени ал жөн жер эмес. Ал кезде биринчи кезекте Бельгиядагы отуруп, биринчи ЮНЕСКОда баары бир ишти алып барган Чыңгыз Айтматов болгон. Мен сыйлаган, урматтаган кишилер казактан Олжас Сулейманов сыяктуу ошол жерде иштеген маданияттын мындайча айтканда алдыңкы чек арасы да алчы. Ошол себептен. Анан дагы башка нерселер болот бул немеде. Албетте муногу биз айтабыз, биз мынтип айтабыз да. Мен барбайм, мен кылбайм деген нерсени Кыргызда жакшы сөз бар. Жигит бир баспайм деген жеримдин басат дегенчи. Ошол туура сөз. Мисалы сиз ойлосоңуз, кийинки эле нерселерди алсак, мисалы
азыркы көрүнүктүү биз сыймыктанган ишмерлер, мисалы Роза Отунбаева, бир кезде ошол ал киши да ЮНЕСКОга эсирди тарабында иштечү да. Эми ошол эсирдин тарабында иштегенде ал киши менин оюмча баары бир коммунисттик идеология жөнүндө айтса керек да. Мындай элестетип койсоңуз, ал киши ошол кезде ЮНЕСКОда чыгып атса, мына 25-чи съезд коммунисттик партиянын чечимдери деп сүйлөсө керек да, туурабы? Анан мезгил келди, демократияга оодук. Биринчи демократ айым болуп чыкты. Ал кишиден да сураса болот да, эмнеге сиз кечен эле коммунист болуп жүрбөдүңүз беле? Эмнеге деген сыяктуучу. Бирок турмуштун сары, турмуштун ыңгайы, жашоонун өзгөрүлүшү адамды көп жолу өзгөртөт. Көп жолу өзгөртөт. Бирок ошол өзгөрүүлөрдө эң биринчи себеп сиз өзүңүздүн уятыңыз алдында жооп бере алсаңыз, өзүңүздүн уятыңыз алдында, бул башка маселе да. Мен өзүмдү мисалы бир кызмат үчүн, бир аброй үчүн ошондой башка кылган мээнеттеримди садага чаба турган кишинин катарына кошулбайм деп эсептейм. А бул Кыргызстан үчүн керек. Ким болбосун, мен болобу, анын ичинде менин деле мөөнөтүм бүтүп калды. Ушундай бир жакшы жанагындай ошол парламенттик керек болсо, тажрыйбасы бар адамдар керек экен ЮНЕСКОда. Ушундай адамдар болсо, ал Кыргызстандын демек Кыргызстан таламын талаша алат, Кыргызстан жөнүндө сүйлөй алат, Кыргызстанды уят кылбай ошол жерде көрүнүктүү иш алып бара алат да. Ушундай маселе. Саясатка байланыштуу дагы суроолорумду бүтүрүп алайын Ошол окуянын алдында дагы бир окуя болду да, 2020-жылы октябрда. Сиз депутаттык мандатыңызды жөн тапшырган жоксуз да. Ал өзүңүздүн мүнөзүңүзгө жараша тапшырдыңыз да, аны Текебаевдин пайдасы үчүн. Анан бул Кыргызстандын тарыхында мындай окуя биринчи жолу болду окшойт. Ваканттык орун бошотуп, анан Текебаевди кайра депутат кылыш үчүн ал акталып чыкпадыбы? Анан ушул депутаттык мандатты Текебаевдин пайдасына тапшырып берүү идеясы өзүңүзгө таандыкпы же кандайдыр бир суранычтар болдубу? Анан ушул кадамыңыз үчүн Текебаев сизди ыраазы кылдыбы? Ой, аны ачык эле айтып берип коеюнчу кандай болгонун. Мен ошол жанагы ачык айылында чайканада чай ичип отурсам, Каныбек Иманалиев чалды. Саке, биз сага баратабыз. Бул жактан 1-2 депутатты ата мекендеги сурандык эле Текебаевдин пайдасына чечиш берги деп, макул болбой койду деп. Мен алар келгенче чечим чыгарып койгом. Алар мени суранган үчүн келген жок. Ошол бир топ келатат да, Каныбек Иманалиев депутаттар. Анын ичинде Наталья Никитенко бар, дагы башкалар. Мүмкүн Эмил Токтошов эсимде жок. Алар жөн эле мага ошо окуяны айтканы келет ат. Алар деле мисалы сурана албайт да Каныбек Иманалиев. Жок, алар өздөрү эмнеге тапшырган жок? Жок, алар айткан жок сиз тапшырдыңыз депчи. Бул бир жаштардан суранган чыгар. Мага айта албайт да, мисалы ошентип айтса, сен деле тапшырып жүрбөйсүң деп коем да мен, туурабы? Кандай дейсиз? Ооба да, ошо суроо менен пайда болот атпайбы? Антип айта албайт да, эч ким айтпайт. Анын үстүнө дасыккан саясатчылар кантип айтсын. Жөн эле келип окуяны айтып атат. Ушундай болду деди эле. Мен айттым, алып келе кагазды мен эле жазып берейинчи, ал эмне проблема болуп кетти анчалык депутаттык. Өрбек Чиркешевич, ал дасыккан саясатчы, келип фракциянын башына туруш керек деп эле алып кагазды жазып бердим. Анын үстүнө 5 жыл депутат болуп калгам. Мөөнөт бүтүп калган. Жадаган окшоймун ичименчи депутат болгондон. Мен өзүм ар бир кызматка ушул 5 жыл тургандан кийин эле жадай баштай адатым бар. Анын бар ичимде, көрүп билгенден кийин чынатасызбы. Ошондуктан ошондой эле болгон. Ал өзүм эле жазып бергем. Андайды айткан өзү туура эмес болот. Сен кетпейсиң десе, логикалык суроо болот да, сен кетпейсиңби деген. Андай болгон эмес эч кандай. Жок, сиздин мүнөзүңүздү билип ушундай кадамга барарыңызды билип туруп, намек эмес. Албетте түрдө андай дасыккан саясатчылар жанагы оңбогон Каныбек Иманалиев болсо эле ал ошол мүмкүн планды ойлоп таап койгон ичинен мүмкүнчү. Ал ушундай болот, азыр барабыз, Сакеңге айтабыз, Сакең мына сага деле жазып берет деп мүмкүн пландаган чыгар. Толук мүмкүн. Каныбек Иманалиевден күтүүгө болот мындай нерсени. Ушундай айтмак. Текебаев өзү эмне деди сизге? Албетте мындай сөздөрдө айтылбайт, мындай ыраазычылык билдирет, бирок
Албетте чоң жылуу сезим калат го деп ойлойм. Албетте биз Текебаев экөөбүздүн Өмүрбек байке менен абдан бир туугандык мамиле деп койсо да болот. Саясат жанында таптакыр келишпейбиз. Саясат боюнча. Бирок кандайдыр бир жылуу сезим бар ортодо. Анан ошол мандатты тапшырып жатканда эле бир билдирүүңүздү карап калдым да, эсиме түштү да. Ушул мандатты тапшырып жатып мен $300,000 сарптагам дедиңиз да. Ооба. Анан ошо мындайча айтканда мандатты $300,000 сатып алдыңыз да. Анан Кое туруп сөзгө жооп берем сен. Сен суроо берип атып эле чукуп кетип, анан кийин башка суроо менен жаптырып койбой сонун ыкмаң бар экен. жооп бериңиз. Сатуу алды деген сөз туура эмес го, эми пайдасына ошол иштин аерде деген ошончолук реклама жүрөт, иш жүрөт, ошол жака да сатып алуу деген оройраак болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө деле мен сизге айтам, жанагы мен мынча короттум деп депутаттар келбедиби? Мен толук эле айтып коеюн, ал толук көрсөтүлгөн суммалар эмес. Аны сиз да билип турасыз, мен да билип турам. Кейиштүүсү ошондой экен бул шайлоо. Ошончо акча кетет экен. Болбосо мындай тыйыны жок, бирок көрүнүктүү маданият ишмерлери, мен атын атабай эле коеюн, көрүнүктүү жазуучулар же болбосо тарыхчылар, алар өтө албай калды да. Мындай суроо бергим келип атат да, парламенттик системадабы же азыркы системада кайсында шайлоодо акча көп кетет экен мандат алуу үчүн? Айтып атышпайбы парламенттик системада $1 миллион чейин бааланып калган депчи? Азыр да андай болду деп эсептейм мен. Себеп дегенде мандат үчүн бардык нерсеге барат да. Ошон үчүн эгерде азыр биз парламентте карай турган болсок, көпчүлүгү бизнес чөйрөсүнөн келгендер отурганын көрөбүз. Бул өзгөрө берчү нерсе. Мүмкүн эмки жолу ушул нерсени карап биз башка жакты дагы карайбыз. Башкача өтүшү мүмкүн эмки шайлоодо. Бул мындай айтканда мектеп, окуу баскычтарды өтүп келатабыз. Сабактар улам жаңыланып, улам жана Черчиллин айткан эмес, бар эмеспи? Демократия бул эң жаман башкаруу, бирок мындан жакшысын адамзат ойлоп таба элек дегендей, биз бул баскычтарды өтөбүз. Биз ошол кемчиликтерди, жаңылыштыктарды бул биздин келечекке болгон тепкичибиз болот. Жалпылап айтканда дагы эч ким айта албайт дүйнө жүзүндө монархия жаман деп, же демократия жаман деп, же диктатура эми албетте жаман, аны билебиз баарыбыз. Мисалы Улуу Британия монархия жолу менен эле келе жатат, көрүп атабыз. Тескерисинче Америка президенттик жолу менен келе жатат. Кээ бир мамлекеттер шарият жолу менен келе жатат. Кеп мыйзамды аткара билиште. Кеп ошол мыйзамды ошол өлкөнүн жарандарына идеологияны салып бериште. Ошол идеология менен иш жүргүзүп кетиште. Кеп ошол. Болбосо дүйнө жүзүнөн караңыз, ар кандай багыттагы башкаруу системалары бар. Жана да өнүккөн өлкөлөр бар. Кээ бир өлкөлөрдө кайсы ар бир багыттагы башкаруу системасынан өнүккөн өлкөлөрдүн тизмесин карасаңыз болот. Мына ушундай маселе. Сиз азыр бизде Кыргызстанда жаңы Кыргызстанды куруп жатабыз деп сыпатталып атпайбы? Жана экономикалык жетишкендиктерди сиз дагы өткөн жогоруда белгиледиңиз, Кыргызстанга келген сайын өзгөрүүнү байкап жатам депчи. Анан ушул экономикалык жетишкендиктерди президенттик башкаруунун жемиши деп сыпаттап жатат да. Садыр Жапаров өзү дагы эгер президенттик башкарууга өтпөсөк, баягы эле саясий оюндар менен алектенип жүрө бермекпиз депчи. Анан сиз 2020-жылы конституциялык реформа жасалаарда президенттик башкарууга караманча каршы чыгып дебаттардан түшпөй жүргөн адамдын ою өзгөрдүбү? Эң кызыгы, мен бүгүнкү күндө дагы парламенттик системаны жактырган адаммын да. Ал менин характериме байланыштуу. Ал менин баягы эл чогулуп чечиш деген гумандуу багытты ойлонгондун себеби мүмкүнчү. Бүгүнкү күндө дагы мен сизге айтайын. Бирок бул президенттик башкаруунун биз мыкты жетишкендиктерин көрүп жатабыз. Ооба, чечкиндүүлүккө келгенде кээде элден сурап
же болбосо жанагы парламенттик айтканда парламенттик жанагы бүтпөгөн жыйындардан чечкинсиз жүрүштөрдөн чечкиндүү бир адам өзүнүн боюна көтөрүп чечип койгон убакыт жакшы экенин көрсөтүп атат. Мындай нерсечи. Мен жүрөгүмдө парламенттик башкаруунун адамымын. Себеби мүмкүн менин өзүмдүн оюмду ойлоп алганда ошол парламентте мыкты кишилер отурса, коррупционер эмес, баары мамлекеттеп күйгөн, анан алар деген ошолордун идеясы чогултуп жакшы жыйынтык чыкмак. Чындыгында андай эмес экен да, ошол парламенттин арасында дагы ошол эле өзүнүн көмөчүнө гүл таткандар, өзүнүн партиясын ойлогондор, деген адам экен, адамдар пенде экенс да. Мүмкүн мен жүрөгүмдө баары бир идеалдуу парламенттин образын түзүп алгандырмын. Ошондой. Бул албетте бул нерсе, бул кыска аралыкта көрсөтүп атканын көрүп жатабыз. Бирок сизге айтарым, мен мүмкүн парламенттик башкаруу болгонду дагы жактаганын себеби мүмкүн мен бир жок дегенде бир чоң убакытты камтыган үчүн айтып аткан чыгармын да. Бул келечектүү мамлекетте мисалы 100 жылдык, 200 жылдык багытта ойлонуп коелучу. Албетте бүгүнкү күндө бул жакшы, биз жетиштүү чечкиндүү чечимдердин жыйынтыгын көрүп жатабыз, өсүүдө, башкада. Бирок президенттик башкаруудагы бул бир адамдын жеке кандайча уятына байланыштуу нерсе болот да. Президент башка президентте үнүмөн өткөндө башка келиши мүмкүн да. Кандай адам келет? Биз чоң державалардан көрүп атпайбызбы? Кээде башка президенттер келгенде астын үстүн болуп, жаңы келген президенттер, сенин мамлекетиңди сатып алам, жакында даярдангыла дегенди көрүп атасызбы? Ошондой президенттер келип калса кандай болот? Кандай болот? Менде мындай суроо болуп атат. Ошон үчүн президенттик башкаруу жөнүндө сөз болду бул. Бул экөөбүздүн сөзүбүз мисалы Жапаров жөнүндө болуп аткан жок да, Сады Нуркожоев жөнүндө. Президенттик башкаруу. Мен жүрөгүмдө дагы эле парламенттик башкарууну. Жок, кеп башкаруу системасында эмес, кеп адамда экен ошондочу. Сиз айтып атпайсызбы? Албетте түрдө. Биз буга чейин деле мамлекетти президенттик башкаруу башкар болуп келди да, туурабы? Көрдүк да биз, көрүп атабыз, көргөнбүз да, туурабы? Сиз да көргөнбүз, мен да көргөм, туурабы? Албетте адамга. Ошон үчүн көрдүңүзбү? Президенттик башкаруу бул адамга байланыштуу болуп калат атпайбы? Бир адамга байланыштуу болуп калат атпайбы? Парламенттик башкаруу барыбир бул топ, кандайдыр бир. Көрөсүз, ал жерде бир кандайдыр бир механизмдер бар. Токтотуучу, амортизация кылуучу. Ошондуктан мен дагы эле өзүмдүн оюмда турам. Дагы эле жүрөгүмдө. Бирок биз чечимди сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек да. Чечимди сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек. Бул эл референдум менен чечти. Кыргызстандын эли чечти, түшүнүп атасызбы? Президенттик башкаруу болсун деди Кыргызстандын эли. Болду да анда. Анан кийин кыйкырып не кереги бар? Мага окшой ичиңизде кармап, эгер сизге окшоп тураса, айта бериңиз. Бирок ошол элдин чечимин сыйлаш керек. Элдин чечими менен жүрүш керек. Ошол заман ушундай. Элчи катары сиз өлкөнүн азыркы жүргүзүлүп жаткан тышкы саясатын кандай баалайт элеңиз? Тышкы саясаттагы эң көрүнүктүү белгилей турган ишти кайсыны атасак болот? Кыргызстан бүткүл дүйнөдө өзүнүн жүзүн көрсөтүүгө далалаттанып жатат да. Албетте экономикалык багыт көзгө урунуучу багыт экен да. Көзгө урунуучу багыт экен. Акыркы убактагы катар жетишкендиктер. Мындайча айтканда бир жетишкендик болуп, анан солгун болуп, кайта жетишкендик болсо бул стабилдүүлүк жетишкендик болуп эсептелинбейт да. Бирок катар жетишкендиктер дүйнөлүк басылмага көңүл бура баштады. Мисалы, бул жакшы билинбей өтүп кетти. Мен үчүн бул чоң маселе. Bloomberg деген басылма бул дүйнөдөгү топ 10-дукка кирет негизичи. Аябагандай анализи мыкты, түз басылма да. Ошол басылма Кыргызстанды жолборско салыштырып экономикада жазды, статья чыгарды да. Бул чоң көрсөткүч.
Демек бул жакшы көрсөткүч мындай нерселерчи. Ушундай нерселер Кыргызстандын ажарын ачат да, Кыргызстанды алдыга жылдырат мындай нерселер. Сиз жогоруда айтпадыңызбы жанагы кайсы өлкө менен мамиле түзгөндө баягы геосаясий абалды эске алыш керек. Сен ким мененсиң деген суроо туулуп турат депчи. Ушундай шартта азыр Кыргызстан көп вектордуу саясат жүргүзүп жатпайбы? Ооба. Кыйын да. Кыйын. Ошол эле кандайдыр бир чоң мамлекеттер менен биздин 100 жылдан ашуун мамилелер түзүлүп калган, алака түзүлүп калган, жаныбызда кошуна алып дагы бир чоң держава турат. Жана дүйнөлүк багытта башка батыш державаларынын кысымы байкалат. Ошол учурда ошол жерден ыңтайын таап алып кетүү бул өтө оор чечкиндүү, кыйналган чечимдерди талап кылат да. Ал эми мына Орто Азия багытында мына азыркы жетекчилердин, жалпы жетекчилердин бирдиктүү саясатынан улам, ошол эле мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жалу бул чоң жетишкендик, бул геосаясий чечим. Айтканда көрдүңүзбү? Ошондой жетишкендикке жетишип алып кетүү мурун кандайдыр бир 10-20 жыл мурун аябагандай зор кыйынчылыктарды туудурчу. Демек биз кээ бир кыйынчылыктарды аттап өткөнгө үйрөнүп бара жатабыз Кыргызстан. Кээ бир кыйынчылыктарды жеңгенге үйрөнүп бара жатабыз. Эгерде биз ушундай ылдамдык менен өсүп отурсак, демек Кыргызстан кандайдыр бир Орто Азиядагы үн чыгарып жол көрсөткөн мамлекетке да айланышы толук ыктымал да. Сизди мындай ар тараптуу адам деп айтсак болот да, көп тармакта иштегенсиз да. Министр болуп, аткаруу бийлигинде иштедиңиз, акыйкатчынын орун басары болуп, укук коргоочу да болуп келдиңиз, депутат болдуңуз. А бирок жана жогоруда айткандай сизди калың эл кинорежиссер, маданият өкүлү катары тааныйт да. Анан эми элчи кызматына аркалап жатасыз. Ушулардын ичинен өзүңүзгө жан дүйнөңүзгө жакыны кайсы тармакты сагынасыз? Ооба, мен бир сиз айткандай көп иштин башында жүрдүк, бирок ошол ишти бир кандайдыр бир жаңы багытка алып чыгууга аракет далалат жасадык бардык жерден. Жеңил жана бат куруу там системасын ойлоп таап патент алдым. Ошону жакында ошол отпуск убагында ошону реклама кылам. Эми сиз мени мындай ойлоп табуучу жактан дагы биле баштайсыз. Ал кандай? Кененирээк билсек болобу? Сиз билесизби, ал мына биздин боз үйдүн системасынан, негизи боз үйдүн системасынан алынган жаңы жеңил там куруу ыкмасы да, ыкмасы. Себеп дегенде мына бүгүн биз ЛСТК, же болбосо Сиппанел, же болбосо финдердин технологиясы менен, же Канаданын технологиясы менен жеңил тамдарды куруп жүрөбүз да. Биз экономикасында чоң кедергиси, биз ошо там курууда көп акчабызды экономикадан Кыргызстан ошол жака буруп койгондогубуз. Бул дагы чоң идеология. Бүгүнкү күндө мен айтканым түшүнбөшү ыктымал, бирок Америка менен Канада ошондой үйлөрдө жашашат да, жеңил курулган үйлөрдө жашашат. Алар мындай айтканда акылы жоктугунан жашабайт алар андай үйлөрдө. Себеп дегенде биз Кыргызстан, кыргыздар үйүбүздө неберебиз жашайт, уулубуз жашайт деп курабыз да. Сиз салган үйдө уулуңуз жашабайт, ушуну билбейт. Түшүнүп келатабыз азырчы. Ал өзүнүн үйүн курат. Жаңыча, жаңы технология менен. Ошон үчүн үй курууда 15 жыл өмүрүңдү сарптабай, бир жыл эле убакыт кетирип, калган убакытты биз билимге, илимге, жаңы нерсени үйрөнүүгө жумшаганды башыбызды үйрөтүшүбүз керек да. Ал үй курат десе, албеттүү түрдө эле эки катар кирпич менен куруп, анан мындай эмес азыркы заман. Себеп дегенде, ошо сиздин жашаган жериңизге мүмкүн 15 жылдан кийин көп этаждуу үй түшүп калышы мүмкүн. Негизи сиз ошол үйдү
чоң кылып дардайды куруп алып үйгө байланган күчүктөй отурбай кичинекей гана чакан жакшы жеңил үйдө куруп алып калган тыйыныңызды саякаттап башка өлкөлөргө барып жумуш жасап кылышыңыз мүмкүн. Азыр үй курууда философияны өзгөртө турган кез келди. Мына ошол философияга жооп бере турган менин ыкмам тез, мыкты, боз үйдөн үлгү алынган, жанагы технологиялардан артта калбаган, кээ бир технологиядан жакшы технологияны алып. Тез дегенде канча убакытта? Мисалы, сиздин 10го 10 100 квадрат үйүңүз болсо, анын дубалы 6 саатта турат 4 киши. Ал жыгачтан негизи, жыгачтан курулат, моноблок деп аталат. Анткени үй ошо монолитный болуп калат да курулганда. Мисалы, мына ошо Каркырада азыр президент өзү менен байланышып, сүйлөшүп, Россияда чоң инвестиция келип аткан турбайбы Каркыра багытында. Ошонун башында Аркадий Чернов деген турган экен. Мен аны капысынан жолугуп калдым. Кадырали Коңкобаев агабыз тааныштырып, мен ал кишиге учурашканы баргам. Анан жолугупсам, ал экөөбүз сүйлөшө кеттик технология жөнүндө, өзүбүз жөнүндө. Анан ал дагы ойлоп табуучу экен. Мен мындай дегенди көрүп атам, мен мына монтип жаңы ошондой блок ойлоп таап атам дегенде мен тамаша кылып, Аркадий мырза, ал блокту ойлоп табылып ишке кирди, кааласаңыз көрүп кетиңиз десем, бардык өзүнүн жолугушууларын токтотуп, анан ошол жака барды. Абдан таң калып көрүп, мени кучактап, мен Россияга муну жайылтам деп сүрөткө түшүп алып кетти Аркадий Чернов деген аябагандай эле абройлуу Россиянын бизнесмени экен. 5-нчи күнү Казакстандан делегация учуп келе жатат, көргөнү ошол ыкманы аябай кызыгып көрүп. Канча акча үнөмдөлөт мисалы? Бул кирпич менен традициялуу ыкма менен кургандан 2 эсе арзан, 5 эсе бат болот да. Таптакыр эле фантастикалык ыкма эмес, бул көз көрүп жүргөндө эле ошо лего сыяктуу коюлат да. Мындайча айтканда чоң блоктор лего ойночу эле коюлган кезде. Бирок боз үйдүн ыкма, боз үйдүн идеясы. Аны каякта даярдашат? Даярдалып, АЧК аялында 2 там курулуп, келгендердин баарына 100 адам көрүп чыкты. Президенттик администрациядан дагы чоң адамдар көрүп, керек болсо Жок, ошо курулуш материалдарын каяктан даярдайсыздар жанагындай лего сыяктууларды? Оо, кичине эле мындайча айтканда цех керек. Биздин учурда ошол эле АЧК айылындагы үйдүн подвалында жасалат. Бардык идеялар подвалдан чыккан эмес беле, билесизби? Сиз да эми ойлоп табуучу болуп калган турбайсызбы анда? Ооба, ушул отпускада жүрөм, ошол убагында ошону көрсөтүп, элге жандандырып коюп, ушундай кылып кургула деп кетейин деп атам. Айтышты да карап атасыз азыр, э? Ооба, албетте, ал айтыш фонду иштеп атат. Азыр айтыш фонду АЧК айылына көчүп барган. Жана сиз көрдүңүз беле, жаңы имарат курулганын толук бир этажы айтыш фонду элейт азыр. Ал жакта да ишмердүүлүк жүрүп жатат. Жүрүп атат, Асылбек күндө келип экөөбүз жаңы багыттарды ойлонуп аткан учурубуз. Азыр төкмөлөрдүн Баягы айткандай 17-синде айтыш фонду айтыш өтүшпөдү. ошо төкмөлөрдүн дараметин кандай баалайсыз? Азыр жакшы эле өсүп келатабы? Мыкты. Мен ошол айтышка катыштым, көрдүм, мыкты 5 чыгып калган акындарды көрүп, ичимен ыраазы болдум. Биз Курчтары азайып баштагандай да. Эми ал мамлекетке дагы байланыштуу да. Бүгүн азыр курчтук модада болбой калган учур. Заман өзгөрүлөт, түшүнүп атасызбы? Ал ошол баягы Советтер Союзу ыдырап, ошол бөлүнүү процесстери жүргөндө курчтук аябай неме болгон. Бүгүнкү учурда биз дүйнө жүзүн көрүп атабыз. Мен сизге ушул жерден бир суроо бергим келип атат да. 2014-жылы беле жана маданият өлдү деп өкүрүп бардыңыздар эле өкмөттүн алдыначы. Бүгүндө азыр деле эгер ошондой акыбал түзүлсө, азыр да өкүрүп барган. Ошол учур менен бирок маданият өлдү эмес. Ошол учурду, ошол жоготкон учурубузга өкүрүп барганбыз да. Муну маданият өлдү деп туура эмес кабыл алып алганда. Ошол учурдагы маданияттын абалы менен азыркы маданиятка көңүл бурулуп жатат деп атпайсызбы? Аябай зор көңүл бурулуп атат. Салыштырып айтасызбы? Аябай зор көңүл бурулуп атат, бирок мени кейиткени ошону маданият өкүлдөрү баалай албай. Мына кыска эле айтып коеюн сизге. Азыр кинематографияга аябагандай зор акча бурулуп атат, бөлүнүп атат. Керек болсо бир жылда 5 Курманжан Датка фильмин тарткандай каражат
Бирок каякта Беш Курман Жандатка фильми мен көрө албай жатам. Каякта эмне үчүн тартылбай атат алар? Демек, менеджерлик жак, уюштуруучулук жак, дук берүү жагы жана ошо чыгармачылык менен иштөө жагы аксап атат. Болбосо каражат бөлүнүп атат, өкмөт бөлүп берип атат. Кайда ошол фильмдер? Мен ошентип эле айтып атам өзүм кинематограф досторума. Ай, бир кезде акча деп зарлап жүрчүңөр эле баарыңар. Азыр оңбогондой акча бөлүнүп атат. Эмне үчүн чыгарбай атасың ат чыгарма? Эмне силерге жолтоо болуп атат? эмне дейт? Эми ар кандай чыгармачыл адамдар биз өзү көп учурда прагматик жана так эмеспиз. Биз деген мындай айтканда Кудайдын адамдарыбыз да. Бизге Кудайдан келгенде неме менен жашай беребиз деп ойлойбуз да. Биз эки жерде экини беш экенин далилдей турган адамдарбыз да, түшүнүп атасызбы? Чыгармачыл адамдарчы. А бирок ошол чыгармачыл адамдардан баш көз болуп, менеджер болгон адамдар тартылыш керек маданиятка. Идеология туура жүргүзүш керек. Болбосо бул каражат аябагандай зор. Кээде каражаттын көптүгүнөн менин оюмча кээ бир маданият багыттарында кандайдыр бир чыр болгон учурлар кездешип баштады да. Ошол эле кинематография багытын алсак, бул өтө кейиштүү көрүнүш. Демек, ошол жерде иш багыттуу жүрбөй жатат. Багыттуу жүрбөй жатат, бир багыттуу. Акчаны көтөрө албай калды дегенге дагы бир мисал айткым келип атат да, жана Манас театры. Манас театры илгери билебиз да, манасчылар кандай абалда болгонун. Демөөрчүлөр эсебинен эле күн көрүп калышпады беле. Анан азыр өзүнчө имарат да салып берди. Жакшы көңүл бурулуп атат, үйүн да берип атат, машинасын да берип атат. Бирок акыркы манасчылардын мушташы Саясат багытында же башка бизнес багытында калыстык болбошу мүмкүн. Бул ошол 7000 тарыхтагы эле окуяда ал болот. Саясат ушундай болот да, жумушундай. Бирок маданият багытында калыстык болуш керек да. Эгерде маданият багытында ошол мейли театрдын жетекчиси, мейли башкабы калыс жүргүзө албаса жумушту, ал жерде маданият өспөйт. Ал жерде бир нерсе болот албетте түрдө. Дагы кайталап айтып коеюн. Саясатта калыстык болбошу мүмкүн. Бирок маданиятты өстүрөм десеңиз калыс болуңуз. ошондо ким калыс болбой койду? Ал мындай себептер болот. Көп нерсе болот мындай. Мисалы, ошол эле кино багытында экиге бөлүнүп алышып, бири-бирин жетишкендигин бирин айтпай, бири айтпай, ал эмне жетишкендик болуп калыптыр деген учурлар өсүп жоголот. Ошол эле Манас театры менен Айтыш фонду кандайдыр бир тирешүүгө барып, мен Асылбекке ачыктап пост жазган учурларым болду го, ошол Биймырза уулуна дагы. Ай, калыстык болгула. Бири-бириңерди мындай түртпөгүлө, бири-бириңердин эмгегиңерди айткыла, бири-бириңерди алып жүргүлө. Бизде көп учурда ошол маданият ишмерлеринде жүргөн, ишинде жүргөн менеджерлер саясатчы болуп кетишет да. Түшүнүп атасызбы? Маданиятта саясатчы болбош керек. Маданиятта маданиятчы болуш керек да, түшүндүңүзбү? Саясат өзүнчө жүргөн нерсе. Өзүнчө, ал башка оюн. Сиз маданиятты өстүрө албайсыз, маданиятта саясатчы болгуңуз келсе. Көрдүңүзбү? Мен түшүндүрүүдө, мисалы ошол эле Айтыш фонду системасын алсаңыз, айтыш өткөрүүлөрдө албеттүү түрдө ачык тандоо жарыяланат. Кээ бир акындарга жакпайт. Мен деген баш байгени 5 жолу алсам, эмне үчүн барам тандоо туруна? Эгер антип койсок, мисалы баш байгени алган акын тандоо туруна катышпайт деп койсок, анда автоматтык өтсө, анда жаңы акындар чыкпай калат да. Жолу буулуп калат да. Демек биз ачык өткөзүш керек. Баш байгени алдыңбы, алганыңыз биздин ишибиз жок. Келип катышып беришеден кайта көрсөт. Жанагы келген акындар акын болом деген. Ошол акыйкатты көрсүн. Мына ачык өзүн көрсүн, салыштырып көрсүн алар менен. Мына ачык жарыяланат, 60 акын келет. Бугун чыгарып айтат. Ошода калсын айтат. Ай, эми сени иште дагы өтпөй калдың. Ал керек болсо мен катыштым деп кетет. Ойлосоңуз эртең биз айтып өтсөк, болду мына баш байга анда катышат, калганыңар үйүңөр телевизор карап отура бергиле. Кантип болот бул? Көрдүңүзбү? Анан калыста болгондо дагы айтышта мисалы элге дасыккан, таанымал, авторитеттүү калыстар отурат, туурабы я? Туурабы? Ойлосоңуз эгер биз аны саясатка айландырып өтсөк.
Ал жерде мынтип айтып калган, тигинтип айтып калган, өкмөттөн тигиндей мындай анан мындай болсо, анда эмне болот айтыш. Ошондо сиз манасчылар саясатташып кетти деп айткыңыз келип атпайбы? Саясатчы бар да, Манастын башында турганда ал мен неме деле айтпайм. Бул биз ыз үчүн эмне үчүн билип калдык? Сиз байкаган жоксузбу? Эмне үчүн ушуну билип калдык биз? Кандай деп Жана бир ойлойсуз? конкурсту- Болбогон эле нерсе мындай мушташ эле болуп кетти, ал чынында болбогон нерсе ал. Бир Ал конкурс боло аркылуу- берген маданиятчылардын арасында барсаңыз театрда да көрөсүз, андайды өз ара кайта достошуп алып чыгармачыл адамдар да болот. Ал үчүн биз муну аябагандай бүткүл республика көңүлүн болду, билбейсизби? Кантип? Конкурс аркылуу да. Жок. Буну дагы бир манасчылардын тобу бар. Алардын башы Москвада отурат. Ошол топко ыраса керек болду муну мындай айтканда реклама кылып көрсөтүүгө. Аябагандай иш жасалды. Бүт Кыргызстан билди. Эмне үчүн ошентип эки топко бөлүнүп отурат? Деп дегенде бул топ ал топту мүмкүн киргизбей бут тоскон. Саясат болгон, туурабы? Ушундан болуп атпайбы? Болбосо биз буну билбей деле калмакпыз. Болуптур эми кичине мушташ болуп кетиптир. Ал бут жерде эле болуп атат. Бирок бул республикалык деңгээлге үчүн чыгып кетти. Мына мен эч нерсе айтып атпаймынбы? Маданиятчы саясатчы болуш керек депчи. Маданиятты өстүрөм десең саясатчы болбош керек. Маданият бөлөк нерсе. Ал саясатта болот. Ал Ушунун өзү эмнеден кабар берет? Ушундай бул анткени көрүнүштүн болуп биздин адамзатта, пендеде дайыма атаандашуу, бизге Кудай жакшы жактарыбыз менен бул дагы сезимди салып койгон да. Атаандашуу дегендичи көрө албас сезимди салып койгон. Анан чыгармачыл адамдарда бул өзгөчө болот. Чыгармачыл адамдарда ошондой көрө албастык сезүү, атаандашуу сезим эки эсе, үч эсе ичинде кайнап турат да. Анан кээ бир учурда ушундай жагымсыз жайнашты алып келет да. Азыркы суроону берсемби бербесемби деп Бере да бериңиз. ойлондум да. Жана Чыңгыз Айтматовго байланыштуу бир жагымсыз окуя болуп кетпедиби? Анан мен ушундай окуяны көңүл буруп деле кереги жок. Эми Чыңгыз Айтматов мынтип мактоого деле муктаж эмес. Ал адамды ар бириз көөдөнүбүз менен, жүрөгүбүз менен билебиз да деп ойлоп жүргөмдөн, бирок бир тууганы Роза Айтматова катуу билдирүү жасаганда ойлонупту да. Арбакты козгобогула дебедиби? Бул окуя боюнча эмне дейт Албетте ал алаңыз? киши бир тууган, жакын. Чыңгыз Айтматовдун аты мага да жакын. Анткени Чыңгыз Айтматовдун билесиңер билбейсиңер бир каарманы Толгонай менин апам болот, Билебиз. жакын. Роза эже дагы ошол Толгонайдын үйүндө өсүп калган. Аябай мен да кабыл алдым да. Ошол эле учурда көз жүгүртүп көрсөк, Чыңгыз Айтматовдун аты болгон үчүн айтылып атат да. Ал эми аты болгондон кийин элдин арасында ар кандай сөздөр айтылат экен. Буга кабатырланып, аябагандай зор көңүл буруштун кереги жок. Эгер байкасаңыз, мен да жазган жокмун. Чыңгыз Айтматовдун аты мен коргоого мукташпы? Ошо да. Коргоого мукташ эмес ал. Болгону эле жанагы Сыймык Жапыкеевдин ал албетте өзүнүн оюн айтканга укуктуу, ал дагы гражданин катары. Бирок ал биздин мамлекеттен ошол генералдык таамына чейин жеткен, Кыргызстан баалаган болуп атат да. Эгер ошол жеткен адам мамлекеттик адам да, ал туурабы? Анда ойлонуш керек эле да. Анткени Чыңгыз Айтматовдун аты Манас сыяктуу эле, Кыргызстан сыяктуу эле ыйык аттардан болуп эсептелинет мен үчүн. Анан өзүн мамлекетчилмин деген адам бир аз ойлонуш керек сөз сүйлөгөндөчү. Ал бир башка бир адам болсо, жанагындай эл тааныбаган же болбосо жөнөкөй болсо, айтып коюптур деп коебуз. Бирок мындай адамдар сүйлөгөндө жети өлчөп бир кетиш керек өзүнүн сөзүн. Жети өлчөп бир кетиш керек да. Мен ушундай ойлоном. Бирок албетте ал өзүнүн укугу бар, өзүнүн оюн айтканга. Ага мен каршы эмесмин. Бирок сизди эл сени мамлекеттик адам, көрүнүктүү адам деп ойлосо, бул кандайдыр бир сага кошумча жүктү илет да мойнуңузга. Ошону сезе билиш керек.
Сиз жогоруда суроо берсем жооп бергиңиз келбей койду да, бирок ошого жооп берсеңиз жакшы. Неге жооп берем? Баарына жооп берем. Ачык эле айтчы, тазыр эле жооп берейин баарына. Мен азыр оюмду топтоп айтканга аракет Кудай. кылайын. Мен өзүң жыйынтык чыгарбай эле суроо берди. 2014 жыйынтык чыгарып атамбы? О, сен мындай ыктатып баштаган. Көпчүлүгүңүз ачык ыктатып баштаганың. 2014 жылы жана өкүрүп барганыңыздарда ошол маданиятка көңүл бурулбагандын кесепетин үзүрүн азыр көрүп жаткан жокпузбу? Жана мен айтайын дегеним, негатив көбөйүп кетти, агрессия аябай көбөйүп кетти. Мисалы үчүн кечээ эле бир окуя болду, жол талашып кеттирлер, бири бирин бычактап өлтүрүп салды да. Мунун баары түпкүрү келип маданиятка Албетте түрдө. келип такалат да. Албетте түрдө мен саясатчыларга айтам, жана айтып келгем, айта берем. Экономика гана маданиятты, мамлекетти алдыга өстүрөм десе, терең жаңылышат. Экономика маданият менен өсөт. Экономиканы деп келгендерди көрдүк го, экономика деп келип турган бир революция биздин мамлекетти 10 жылга, 20 жылга арткырып атты. Көрүп аттыңызбы? Ошол экономикага басым, бир гана экономикага басым жасаган мамлекет кыйроого учурайт. Идеологияны ала жүрүш керек, маданиятты ала жүрүш керек. Маданиятты ала жүргөндө дагы ага көңүл бурулуш керек маданиятка. Бизде мүмкүн мындай болуп жаткан учур болушу мүмкүн. Маданиятка мына каражатын берип атабыз, 2 эсе, 3 эсе көбөйттүк. Эмне керек? Жок. Бул менен токтоп калбайт каражат менен. Ошол жерге анык менеджерлер, мисалы могу суроо. Бизде таланттуу жазуучулардын айтканда династия деп койбосок болот же муну үй бүлө деп койсок болот же болбосо традициялык көрүнүш мына Чыңгыз Айтматов баштаган. Бүгүнкү күндө эмне үчүн биз жаш жазуучулардын атын билбейбиз? Эмне үчүн? Демек ошол багытта мүмкүн каражат берилип атат. Аябай элечи. Бирок иштиктүү сөздү билген ошол багытта менеджер мүмкүн жок болуп атат. Акчаны туура өздөштүргөн, Туура өздөштүргөн. Кээ ошодо мисалы бизнести баштаганда бирөө мендей чоң ресторан куруп туруп, анан ушундай кылып зыңкыйтам дейт дагы, ресторанды куруп келип туруп, чатырына жеткенде акчасы бүтүп отуруп калат. Бирөө болсо кичинекей самсыканадан баштап, ошону чоңойтуп, 10 жылда ал империяга айланат. Жанагы ресторан курам деген ал кезде банкрот болуп, кредитин төлөй албай, банкрот болуп, акчасы жүрөгү кармай өлүп калышы мүмкүн. Көрдүңүзбү, 2 менеджердин кылганын? Бирөө самсыкананын үлгүсүндө айтып атам, бирөө ресторанын үлгүсүндө айтып атам. Ошол менеджер билет кантип баштаган. Мисалы ошол мен муну жумуш кылган ошол өнүктүрүүгө салым кошкон киши катары айтып атам. Мисалы ушул айтышты көрүңүз. Ушул Манасты дагы атын чыгарууду айтыш фонду баштаган. Билесиз, Ошто миллион сом сайып байга. Ага чейин Манастарды эч ким сыйлачу эмес, карап да койчу эмес. Андан кийин кинематографияны 2011 жылы, 2006 жылы айтыш фильмден баштап 2011 жылы мен кинематография союзунун төрагасы болуп турум. Бүгүнкү келген акыбалга, мыкты акыбалга кандайдыр бир жакшы эле үлүшүм бар киши, башында туруп баштаган киши катары айтып атам сизге. Ошону көрсөткөн ачекайын өзүңүз барып 2 жолу көрдүңүз болуш керек. Кыргыздар Европадан жакшы жашап атканын. Жөнөкөй кыргыздар, акчалуу кыргыздар эмес болчу дагы. Мисалы ошол эле чыгармачыл адамдар, Айбек Тайырбеков же болбосо Токтобек Үсөновдор акчасы жок, эч кандай тыйыны жок адамдар. Ошол жерде азыр Европанын үйгүсүндө болуп акча менен кылган мүмкүн ошол эле башка VIP городок деп коебуз, ошолорда мүмкүн биздикиндей тазалык, биздикиндей аура, биздикиндей атмосфера жок. Алар 20 эсе көп акча менен ойлоп атат, биз ушинтип кылып жакшы жашай алабыз. Мүмкүн алар ичине суктанат ачекайына. Ушулар жакшы жашап атат деп. Бизде акча менен болгон жок да. Каражат дайыма чече бербейт. Уюштуруучулук, мамлекеттүүлүккө ширелешкенде мына ошондо багыт пайда болот да. Уюштуруучулук мамлекеттүүлүккө ширелиш керек. Түшүнүп атасызбы? Ошол айтыштын мисалы стратегиялык багыты кыргыз тилин коргоо боюнча чыкканда, айтыш эмне үчүн уюштурулган себеби ошол кезде билесизби, билбейсизби, 2000-жылдары кыргыз тили жоголот деген статьялар чыга баштаган.
жок болот, кыргыз тили жок болот деп. Мына ошого биз болушунча өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү кошуп ошол чыкты да. Анан кыргыз керемети кантип эле ушинтип мындай чыкканда стагнация болуп калат дегенде кайта уюштуруп чыгардык да мына могу кыргыз кинематографиясын. Бүгүнкү күндө кыргыз кинематографиясында жетишкендик. Мисалы бүткүл СНГ өлкөлөрүн алсаңыздар, ал жерде өзлөрүнүн улуттук киносунда кыргызга окшоп барбайт. Кыргыздарды кээде улуттук киносунда Голливудтон көп барат. Мисалы Курманжан Датка тартылганда 13 жума Акипрессте жазылган. 13 жума кассанын башында турду Курманжан. Топ бокс офистин биринчи болуп турду. Ошону таң калышты да башка жактан Голливудтун жанагы фильмин сатып алып аткандар. Бул Курманжан не деген фильм о, бизге таптакыр тынчтык бербей атат. Эми киносу өтпөй калды депчи. Түшүнөсүзбү? Мына азыр дагы ал эми 13 жума болбосо дагы 1 жума, 2 жума, 5 жума кыргыздын кинолору чыгып талааны басып коюп атат да, туурабы? Мындай үлгү Казакстанда дагы, Россиядагы, Өзбекстанда бир өлкөдө жок. Буга биз сыймыктансак болот, демек өстүрсөк болот экен да. Ошол бир тыйын акча жок, өкмөттүн бир тыйыны жок. Жанагы биз өкүрүп баргандар уюштурулган восьмерка деп аталып кино тармагында. Ошол топ чыгарды ошол кинематографияны. Албетте мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде мен кинематография союзунун төрагасы болуп башында тургандырмын. Жетишкендик да бул. А бүгүн андан 20 эсе көп каражат бөлүнүп атканда андай жетишкендиктер болбой жатпайбы? Туурабы? Демек ошол менеджерлерди же үйрөнүш керек бирөөдөн, же башка жактан тартыш керек, коюш керек, анан айтыш керек да, ай мына учурда моундай жетишкендиктер болду. Силерге 20 эсе көп каражат бөлүнүп атат. Не болуп атасыңар? Не болуп атасыңар? Кана ушул жетишкен 20 эсе көп болуш керек эле да жетишкендик, туурабы? Я. Жыл сайын демек тарыхый кино чыгыш керек эле 4төн 5тен. Ой, демек бирден жок дегендечи. Эмне болот? Демек биз иштебей атабыз, эч болбойт. Алардын көңүлүн таппай атабыз. Алардын кандайдыр бир иштер жүрбөй жатат демек. Көрүп атасызбы? Каражат чече бербейт кээде. Дух чечет. Дух жана туура багыт көп учурда. Ушу маданияттын азыр кайсы тармагында ишке сиз ичиңиз чыгат? Мисалы үчүн кино жак. Мына кино жака ичим чыгат. Ошол мисалы айтыш, ошол фольклордук өнөрү, ошол манас жака ичим чыгат. Биринчи кезектери чыкканы театр анча-мынча жаңылык берип калды. Болду элдер эле. Андан башка канча өнөрүбүз туруп атат маданиятта. Эмне үчүн аякта жетишкендиктер жара албай атат? Эмне үчүн? Анткени алар эски система менен иштеп атышат. Эски системада мындай мен сени тийбей эле коеюн, сен мага тийбе, окатыбызды кыла берели деген системада. Ошондой. Азыр Кыргызстанда ысырапкерчиликке каршы күрөш үчүн кийинки этабы башталды да, той аштарга чыгымдарды кыскартуу. Ушул боюнча сиздин оюңуз мага аябай кызык да. Антип башталды деп айтканы менен той аштар болуп атат окшойт го менин оюмча, бирок. Дүркүрөп атат. Бул эми Кыргызда болгон атаандашу көп учурда сиз билесизби? Көп учурда бир нерсени жеткизет десек, кылалы десек, моундай кесүү жолу, токтотуу жолу кээде ылайыксыз болот да. Кесүү жолу, токтотуу жолу бул багытта жакшы иштейт. Мамлекеттик кызматкерлердин багытында, себеп дегенде сиздин колуңузда да ал кызматкерлер, сиз башкара аласыз аны. Же болбосо бизнес багытында, себеп дегенде эмнеге сиз тоскоолдук жаратып коюшуңуз мүмкүн бийлик аркылуучу, кандайдыр бир санкциялар менен, кандай штрафтар менен. Элди кесүү жолу кээде тескерисинче эффект берип кетиши мүмкүн да. Элди, алардын бизнесмен эмес, саясат эмес, түшүнөсүзбү? Аларга механизмдер азыраак аларга неметкен. Демек бөлөк. Демек, значит, идеологик багытта үзгүлтүксүз багыт жүрүш керек. Ошол каражатты башкача кылып, маданий жолуна арнап. Мисалы, эми менин кээ бир немелерим сизге күлкүлүү сезилиши мүмкүн азырчы. Жок. Сон. Мисалы, моундай мен бир районду пилот проект кылып эле, ошонун аким айтса да, ай жигиттер, мына свадьба берип атсаңар дүңкүлдөтүп, бирок свадьбаны мындай
азыраак эле акча кетирип кылып, бирок мына 100 метр асфальт жол куруп берсеңер, ошол жерге ким үйлөнүп атат? Замира Далмира, Замир менен Далмира. Замир Далмира 2023 жыл деп мен белги коюп ошо жолго коюп коем. Десе мүмкүн ошону же болсо көпүрө салса мен ошол жерге жазып коем. Силердин атыңарда көпүрө. Жазып коем, мен көпүрө жазып коем ошол жергечи. Сиз билесиз, бул жардам берет. Жардам берет. Ошондой маданият башталат. Ушинтип коем мен мындай эле кылайын да, ошол элиме да жакшы, жериме да жакшы, экономика Кыргызстан үчүн жакшы. Белги турат, өкмөт койгон белги турат. Ал бир орден дейт. Орденге талашкандай болуп туруп ошону татаандаштык күчөп кетиши мүмкүн. Көпүрөлөр салынып, бул баланча атамдын 75 жылдыгына салынган, бул баланчанын көпүрөсү. Бирок элге жакшы болуп турабы? Биз ошол акчаны ысырапка кетирбей башка. Бул үчүн ушундай инициативалык чыгармачылык ой жүгүртүү менен чечиш керек да кээ бир нерселерди. Түшүндүңүзбү? Мен ошундай ойлойм. Бул сунушуңузду эске алыш керек, демилгечилер. Рахмат, рахмат. Мен подкаст жыйынтыктап бир-эки суроо берейин. Ушул подкастка келген каармандардын жарымынан көбү кыргыз интеллигенциясы вазифасын аткарбай калды. Унчукпай калды, сыйлык талашкандан башка эчтеке кылбайт деп айтып кетишти да. Анан бул талкуу жаратат. Баягы интеллигенциянын өкүлүмүн деп жүргөндөр бул калп депчи. Сиздин пикириңиз? Ошол интеллигенция менен да иштөө керек. Мен оюмча бул боюнча азыр бизде кандай болду? Баягы биринчи көрдүңүзбү, көп маселе чечиш керек болду да. Биринчи олуттуу маселе, чегара маселеси канча кыйналып келдик, Албетте ага бурду мамлекет көңүлүн. Анан кийин жарантип чырчыгып кеткен учурлар болду биздин, ага бурулуш керек көңүл, туурабы? Жарантип уюшкан кылмыштуулук башын көтөрүп, эл баса албай калган учурлар болду. Ага буруш керек болду көңүлдү. Бирок эми мен ойлойм, интеллигенцияга да көңүл бура турган кез келип калды. Биз жыйнакталып алдык, жыйналып алдык, этек жеңин чыйдык. Туурабы? Интеллигенция зор күч да чынында. Ошол интеллигенциянын иштөө багытын тереңдетишибиз керек. Тереңдетишибиз керек. Интеллигенция дагы мүмкүн күтүп отурат. Бизге да көңүл бурулат дегендей алчы. Түшүнүп атасызбы? Экономикалык тиги бул жетишкендиктер эми интеллигенциянын күчү менен дагы зорго чыгарга көңүл убакыт келе турган. Ошон үчүн бир багыт деле интеллигенцияны күнөөлөй берүү дагы бул туура эмес болуп калышы мүмкүн. Анткени интеллигенция да ойлошу мүмкүн. Кыйын кезеңдерде бизге жардам сурап кайрылышат. А башка учурларда эмне үчүн бизге эске алынбай калып атабыз деп. Ошол интеллигенция мындай суроо бериши мүмкүн. Эмне үчүн бирөөнүн мурдун жара койгон адамдар аэропорттон эл тим эле миңдеген киши тосуп алат, жана спортсмендерди. Интеллигенция бир да өкүлүн тосуп алган кишини көрө элекми? Мына бизде де жакында Актан Арым Кубат Шанхайдан чоң абройлуу сыйлык алып келди. Аны кайсы эл тосуп алды, же эмне кылды дегендей да. Интеллигенцияга дагы көңүл жакшы бурулуш керек. Интеллигенция. Бул боюнча мен оюмду айткам ошол кезде Акылбек Максутовго дагы. Мисалы, баягы бир кезде спорт багытында аябагандай зор сыйлыктар берилип кетпеди. Албетте алар жетишкендиктер жетишти. Албетте жанагынтип экинчи орунду алып келип атат. Бирок 25 жаштагы адамдар сыйлыктын эң жогорку тепкичин алып атса, 70ке чыккан зор эмгек кылган тоже адамдар жетишпей калып атса, салыштырмалуу мүмкүн алардын да бир айта турган сөзү бар. Түшүнүп атасызбы? Бирок ошол анан кийин кандайдыр бир жетсе керек жетешиликке, андан кийин мынтип эмгек баатырлары бериле баштады. Сыйлык керек. Сыйлык үчүн ошол өмүрүн берген адамдар бар маданиятта. Түшүнүп атасызбы? Бул дагы бир стимул. Бул дагы бир нерсе, ошол баалоо. Түшүнүп атасызбы? Албетте эми жанагы кээ бир депутаттарды угуп атам, Америкага салыштырып, бизди Россияга салыштырып, булар өздөрүнүн жанын өздөрү багыш керек да дегендей сөздөр айтылып аткан жок эмес. Бирок биз кыргызча мисалы китеп 140 миллион адам окуса, мамлекеттен деле эч ким сурамак эмес жардамды. Бизде болгону
1 milyon, 1,5 milyon kırgız tilin bilgen kişi okup atsa, keyir madaniyatты koldoп көтөрүш керек да. Keyir багыттарды, түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн интеллигенция менен иш жүргүзүш керек. Менин оюм ушундай. Бул жерде бир жактуу эле кара бербеш керек. Ошол эле саясатчылар мүмкүн ушул ойду ыргытып коюшу мүмкүн. Интеллигенциянын кадырын кетирүү боюнча ушул ойлорду жанагы фейсбуктардан башка технологиялар бар да саясаттын. Интеллигенция бизде болбой калды, интеллигенция өнү чыкпайт деген ойлорду акырын ыргытып койсо, кээде элдин шаары колдоп түшүнбөй көтөрүп айтып коюшу мүмкүн да. Бирок интеллигенция дайыма алдыда болуп келген. Интеллигенция идеянын булагы болгон. Интеллигенция менен азыр тыкыз иштешүү мезгили келген чыгар. Анан кыргызда дагы бир касиет бар. Ошол эркиндигин көрсөтүш үчүн дайыма бийликке сын айтып турган эл. Сиз 1000 жолу жакшы жазаңыз, бирок сын айтылып туруш керек. Мен оюмча мына мисалы ошол АЧК айылын түптөп мен мисалы далайларды чакырып жардам берип там ташаптуу болгонуна, бирок ошолор биринчи мага оппозиция АЧК айылында. Түшүнүп атасызбы? Бирдей боло турган болсо. Бул алардын жамандыгынан эмес, биздин каныбызда ошол болгондуктун себеби. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн айтыла берет бул сын, бул нерсе боло берет. Кайсы заман мисалы бул жакта аябагандай соң өзгөрүш болсо, баары сын айткан сын болот деп даяр болуп турушубуз керек. Сын баары бир болот. Кандай учур болбосун болот сын. Жол курулду, сын болот, ичке салып коюпсуңар дейт. Кеңейтип салып коюлду, сын болот, мынча каражатты эмне үчүн короттуңар деген сын болот. Түшүнүп атасызбы? Сын болот, буга даяр болуш керек. Ошондуктан менин баягы эле кыргыз элим деп түшүнөм. Качандагы болгон кыргыз элим ошол боюнча эле калат деп түшүнөм. Ошол эле кыргыз элим бар деп түшүнөм. Баалуулуктар өзгөрбөптүрбү? Биз алдыга жылып баратабыз да. Алдыга жылып баратканда, коом алдыга жылып баратат. Кээ бир учурларда мүмкүн биз жанагы таңууланган нерселерди, идеология боюнча батыштан таңууланган нерселерди кабыл албай жаткан учурда да кескин нерселерди көрүп атам. Бирок бул эми интеграция маселеси. Биз дүйнөлүк коомчулуктун ой сезиминен сыртка качып чыга албайбыз да. Биз ошол дүйнөлүк коомдун ичинде. Мен айткым келип атат да, мисалы үчүн бир учурда массалык түрдө баары бирде хан сарай салууга ашыгып калганбыз да. Азыр кандайдыр бир катмар билимге, саякаттоого көңүл буруп баштады да. Ал бар. Мен айтпайм, ошол дүйнөлүк нерсенин таасири бар да. Дүйнөлүк аң сезимдин таасири бар. Жанагы дагы айтып өтпөйм, монологдо мисалы 30 жыл мурун айтканда эч ким кабыл алмак эмес да. Бул келесі ушундай тамда жашайбы, жыгач тамда. Там деген мындай болуш керек да, туурабы? Америка муну 70 жыл мурун кабыл алып, Канада экөө. Алар көрдүңүз аң сезими алдыракта. Бир кезде жанагы гипсокартон дегенди жек көрчү бар, калдырак экен деп. Азыр ушундай тамда жашап калбадыкпы? Ушундай нерсе өзгөрүш болот. Жакшылык жагына болсо экен деп тилейбиз. Акыркы суроом болсун, элчилик кызматтагы мөөнөтүңүз ушул жайда бүтөт да, 5 жыл. Эмне кылайын деп атасыз? Узартасызбы же башка кызматка барасызбы? Негизи элчилик дагы мен оюмча ушул жыл менен аяктайт деп отурабыз. Дагы бир жыл менен. Ошентип айтылышты негизи. Анан коомдук иш менин оюмда, чыгармачылык иш биринчи кезектечи. Чыгармачылык иш. Чыгармачылык болгондо кино тартасызбы же эмне кыласыз? Кино мисалы оюмда бар эле акындар жөнүндө кино тартканы. Албетте бир Манастын бала чагы жөнүндө дагы ойдо бар. Ал деген моундай критика туудуруп атат. Коомдук могу киночулардын билими жок болуп атат. Тартып атат жакшы жаштар. Бирок ошо билим жактан өксүк бар да. Биздеги институттар 5 жылдык болгондуктан 5 жыл окуусу келбейт. Баягы сиз мисалы 5 жыл короткуңуз келбейт да. Ошону бир кыска жогорку курстарды уюштуруш керек. Ошол боюнча ойлоном. Ошо АЧК ойуна
ошо кызматтан кетип калсам ошо жогорку курсту уюштуруу деп атайын даярдап да койгом имарат. Ошол айтыш фондунун негизинде. Америкадагы жанагы фестивалга байланыштуу чоң проекттер бар. Мүмкүн Голливуд менен чогуу кыла турган. Францияда элчи болуп калдым. Ал жерде дагы 2-3 фестивалдын башы ачылып калды. Алардын бир экөөсү деги эле иштейт. Ал жактагы иш уланат. Мунун баарына көп акча керек да. Сиздин бизнесиңиз эмне бизнесиңиз бар? Менин бизнесим менин тилим. Себеп дегенде мен айтканда бул коомдо керек экенин түшүнгөн адамдар жардам беришет. Бул биринчиден. Экинчиден баштапкы учурда кылган бизнестер бар да. Мисалы мен бир кезде акча алмаштыруучу жайларда иштеттиргем да. Ошодон калган, анан ал бир жерге өткөн, жер кымбаттап, Ачекей айылында. Ал идеяларды баштаганда мисалы $1 миллион кереги жок да. Бир жаңы ишке бир $100 000 кетиши мүмкүн. Андай табылат. Азыр мисалы бир кезде сиздин $20 000 алган жериңиз 200 000, 300 000 болуп кетип кымбаттап кетип атпайбы. Ошондой немеден табылат дагы чыгат. Болгону сиз ошону чыгарып маданият үчүн бере алсаңыз эле болду. А элдин баары ойлошот менин бир завод фабрикасы бар, чоң байларды. Жок. Мен кичинекей үйүмдү көргөнсүзбү, ошол жерде эле жашап атам. Анда айтышат, мунун жөнүндө эле коюп койгон анан бир чоң үй. Анда башка үйүм жок. Ошол эле. Азыр айлыгыңыздан башка киреше булак бар да. Албетте түрдө. Мисалы ошол илгертен неметип койгон иштер. А болбосо жанагы чоң биз фестивалдарды өткөзүп атабыз. Аны айлык менен өткөзө албайбыз да Парижде. Парижде өткөзүү тамаша эмес. Парижде айлык да жетпей калышы мүмкүн да. Айлык негизи өзүңүздүн жашооңузга жетет бекен? Канча айлык берет экен? Эгерде бул айтылууга болсо, муну мен азыр айткан менен сиз кайта кыркып саласыз. Сиздин башчыңыз кырктырып салат да. Бул сырбы? Сыр эмес, ачык эле информация. Мисалы, элчилер $3,5 миң тегерегинде айлык алат. Бул эми Европа үчүн аз эле да. Бул сыр эмес. Болгону булар айттырбайт. Себеп дегенде азыр эл укса, бирөөлөрү көп десе көбү, бул башка бирөөлөргө мүмкүн бул өтө эле аз да коңшулар өлкөлөр үчүнчү. Франция элчилик кызматтык үй берет азыр имаратта жок. Албетте да. Азыр көп элчилик. Жок, биз элчилик сатып алганбыз да. Ошо. Өзүнүн элчилигибиз бар. Президентибиз туура ошол жөнүндө сурайын дегенде имараттар сатып берип атпайбы? Туура багытта, туура деп багытыбызды колдоп 2 жыл болду биз өзүбүздүн Кыргызстандын элчилигин сатып алганбыз, ошол жерде желек көтөрүп отурабыз. Кызматтык үйлөрчү ошонун ичинде? Кызматтык үйлөр эми ар бир тараптуу караш керек да, толук эле баардыгын жапырт сатып берген эмес, мындай убакыты менен каралып, баардык. Себеп дегенде Францияга элчилик да сатылып кетип, кызматтык да үй сатылып кетсе, мисалы башка элчиликте элчиликке жетпей отурат турабы. Ошон үчүн бул баягы каралып, саналып сатылып. Бул ошо сатып алуу майнаптуу экен да, арендага алганда. Ооба, экономикасы менен алганда бул туура багыт. Садык агай, анда подкастты жыйынтыктайлы. Жакшы маек болду деп ойлойм. Сизге рахмат. Чоң рахмат сизге. Бүгүн бизде конокто Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз болду. Маекти мен Элизат Эркин туруп бардым. Саламатта туруңуздар.